Представляем бойцов наилегчайшего дивизиона EFC. Представляем бойца в синем углу октагона. Ему 24 года. Представляет город Бишкек, Кыргызстан. Имеет чистый профрекорд. 2 боя и 2 победы, ни одного поражения. Тренер Талас Тогоров, спортклуб Шопоков, мастер спорта Кыргызстана по рукопашному бою Жомартбек уулу Автандиль. Его соперник в красном углу октагона. Ему 18 лет. Представляет город Бишкек, Кыргызстан. Это его профдебют. Спортклуб Келечек и файтер. Намаз Цумовский Жоргатаев. Демек, мушкерлер менен таанышып алдык. Кызыл буруштан чыккан Намаз Жоргатаев, ал эми анын атаандашы көк буруштан чыккан Автандиль Жомартбек уулу. Буга чейин Намаз Жоргатаев беттеш өткөрүү эмес, андыктан дебюттук беттеш. Анын назарында болсо профессионал десем болот. 2 беттеш өткөрүп, анын экөөнү тең жеңишке жеткен Автандиль Жомартбек уулу жана атаандаштар бири-бирине кандай ушул татыктуу беттеш көрсөтүп көрөбүз. Эң негизгиси мына экөө тең ашыккан жок, кыймылдар ордунда. Намаз Жоргатаев дагы мына өтө бир ишенимдүү жүргөн көрүп Автандиль Жомартбек уулу болсо бул абалда ал дагы кылдаттык менен беттешти өткөргөн умтулат. Ал 24 жашта жана 18 жаштагы жаш спортчу Намаз Жоргатаевдин азырынча аралыкты жакындатпай сактап жаткан көрүп Автандиль Жомартбек уулу дароо сол кол менен жалгыз сокку менен азырынча көбүнчө жазгырууга болгон умтулуулар жана андан кандай жыйынтык чыгат дагы байкайбыз. Албетте мына буттар дагы мыкты иштейт. Дал ошол панкратион боюнча дагы мен жаңылышпасам ушул Автандиль Жомартбек уулу Кыргызстан чемпиону болгон спорт чеберине талапкер жана ал бул абалды толук менен өзүнүн карамагына колдонууга умтулат. Канча дагы эми бул жерде жаш спортчуларга мындай жерден тажрыйбалуу болгон Автандиль Жомартбек уулу сыяктуу спортчулардан чоң бир тажрыйба өтүш керек. Албетте кубаттуу соккулардын артынан соккуну жолдоп ишенимдүү болууга ашып турган учур. Ал эми Автандиль Жомартбек уулу албетте бир кыймылына көбүнчө жазгырып атаандашты жазгырууга дагы умтулат. Азыр өтө бир керемет хайкик. Атаандашты бетине тийди, андан ары экинчи сокку менен ишине тийди дагы. Автандиль Жомартбек уулу жеңишке жетип олтурат. Чындыгында өтө коз жеңиш десем болот. Алгачкы эле ушул атаандаштын баш жолдогон сокку бул баардык нерсени дагы чечип кетти жана Автандиль Жомартбек уулу өзүнүн карьерасындагы 3-чү жеңишине жетип олтурат. 3-чү кутайбыз. Албетте бул эми ушул октагондогу ага чейин дагы ушул өзү алектенчү спорт менен бир топ панкратион боюнча башка спорт түрлөрүнүн чемпионатына карасаңыздар азыр өтө бир керемет соккуна атаандаш узун бойлуу экенине карабай туруп анын бетин көздөй керемет тийип калды дагы сокку жана дал ошол тепкиден кийин атаандаш бир аз ыңгайсыз дагы сезип калган ичке акыркы соккусу кубаттуу тийди. Ал эми мен ишенем бул жерде Намаз Жоргатаевка бул беттеш менимче карьерасындагы ушул чоң бир тепкич болуп берет болуш керек. Кийинки беттештерде ал өзүнүн татыктуу көрсөттүгүн мындан ары дагы профессионал болууга умтулат. Атаандаш эми жөнөкөй эмес экенин эсине чыгарыш керек. На первой минуте, 38 секунде первого раунда победу нокаутом одержал Жомартбек уулу Жана Автандиль Жомартбек уулу азыр жеңишке жеткенден кийин октагонду таштап чыгып бара жатат жана биз аны